Мен эми түшүндүм. Үн коштогон Тайыр кызы Нургүл. Каналга катталууну унутпаңыздар. Менин убактым ар убак тар болуп, иштин көп болгондугунан балдарыма көңүл буруп, алар менен бирге боло алчу эмесмин. Өзүмө, карьерама, ошондой эле ишиме көп басым жасар элем. Анткени менен балдарым сураган нерсесин дароо алып берчүмүн. Аларда баары бар эле. Мезгил учкан куштай тез өтүп, балдарым кантип өспүрүм куракка келгенин байкабай да калдым. Мен үчүн өкүнүчтүү ачылыштар көп болуп жатты. Сүйүүсүз өскөн өз балдарымды көрүп ыйлайм. Жакшы жаманды айырмалай алгыдай тарбия бербептирмин. Катуу түшүнбөстүктөн кийин ашканада пияз туурап алып ыйлап жаттым. Сырттан кирген апам: "Ыйлап алгансыңбы?" деди. "Ачуу пияз экен, көзүмөн жаш токтобой жатат", деди мактанып. "Аз суугарып коюшкан го. Сууну аз ичкенде ачуу болуп ыйлатып калат", деди апам. Мен ичимден сыздап жаттым. Ооба, суугарыш керек болчу. Бул баарына маанилүү экен. Балдарыңдын бала кезинде аз суугарсаң, чоңойгондо жакындарың көп ыйлашат тура. Мен эми гана түшүндүм.